Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, анын ичинде кыргызстандыктарда Facebook, Instagram жана WhatsApp кызматтары иштебей калды. Бул тууралуу Давын сайты маалымдады. Андан сырткары кыргызстандыктарда мобилдик интернеттен иштебей жатканын айтышууда. Мындай маанайдагы пикирлер АКШ, Россия жана Европалык бир топ өлкөлөрдө катталган. Колдонуучулар Instagramдын дээрлик иштебей калганын, WhatsApp'та билдирүү жөнөтүү кыйынчылык менен жүрүп жатканын, ал эми Facebook'та веб-сайттын ишинде көйгөй жаралганын айтышууда. Facebook, Instagram жана WhatsApp'тын ишинин үзгүлтүккө учурашы $160 миллион жоготууга алып келет. Бул тууралуу дүйнөлүк интернетке мониторинг жүргүзүүчү жана кибер коопсуздукту камсыздоочу NetBlocks долбоорунун эксперттери билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыкты. Белгилей кетсек, кечээ 4 октябрь күнү кечинде Facebook, Instagram жана WhatsApp мессенджерлери иштебей калган. Эксперттердин Twitter аркылуу берген маалыматына караганда, бул нерсе дүйнөлүк экономикага $160 миллион жакын зыян алып келиши мүмкүн. Булардан тышкары Telegram, Google, YouTube жана Amazon'дун иштөө ылдамдыгында да олуттуу көйгөйлөр жаралганы маалым болгон.